I promise to foster an understanding. Бул ыктыярчылар Нарын, Ысык көл, Жалал Абад, Ош жана Чүй облустарында экотуризм маркетинг боюнча адис катары 1 жылдык ишин баштаганы турат. Алар коомчулукка негизделген туризм бирикмесиндеги өнөктөштөрүнө туристтерди тартуу ыкмалары боюнча жардам берет. Туризмдин экосистемага тийгизген терс таасирин минималдаштыруу үчүн колдомолорду жазып чыгып, турларды уюштурат. Андан тышкары англис тилин жакшыртуу негизги маселенин бири. Бул менин экинчи жолу Кыргызстанда. Биринчи жолу мен Таласта жашачумун. Андан кийин азыр мен Нарынга барып жатам азыр. Гулира 1 топ жылдан бери турист тосот. Ал эми мындан ары Брайан менен 1 жыл туризм тармагында иштешмей болду. Тынчтык корпус туризм боюнча биринчи жолу адистер тартылып, ыктыярчылар тартылып, Кыргызстанга келип атат. Если мындай чынын айтсак аябай кубанып атабыз. Себеп дегенде азыркы убакта именно ушу туризмде Кыргызстандын өнүгүшү аябай жакшы бир эмеге келип атат, нукка түшүп келатат. Ошон үчүн именно ушул маалда Америкадан тандалган адистер, ыктыярчылар туризм боюнча келип атканы бизди аябай кубандырып атат. Мен ишенип атам, келечекте биз туризм жаатында бир сонун жумуштарды алып барабыз деп. Ковид пандемиясынан улам бардык волонтерлор 2020 жылдын март айында дүйнө жүзү боюнча үйлөрүнө кайтышкан. Андан 2-3 жыл өтүп, Европа, Жер ортолук деңиз жана Азия аймагында Кыргызстан ыктыярчыларды биринчилерден болуп кабыл алган өлкө болду. 7 American Peace Corps volunteers 30 жыл бою ыктыярчылар билимди жана көндүмдөрдү өнүктүрүү, ошондой эле Кыргызстан менен Америка элинин ортосундагы достукту жана өз ара түшүнүүнү илгерилетүү үчүн кызматташып келет. Бул программа аркылуу Тынчтык корпусунун ыктыярчылары коомчулукка негизделген туристтик бирикмелер менен бирге экологияны сактаган, жергиликтүү экономикалык өнүгүүгө өбөлгө түзгөн жана жашыл экономиканы чыңдаган туризмди илгерилетүү үчүн иштешет. Тынчтык корпусу Кыргызстанда 1992 жылдан бери АКШ менен Кыргызстандын ортосунда келишимге кол коюлгандан бери иштейт. Кыргызстанга биринчи ыктыярчылар 1993 жылы келген. Андан бери 1200дөн ашык ыктыярчы өлкөгө келип иштеп кетти.